Баарыбыз үчүн эле бул абдан күтүүсүз болду. Камчы Кыдыршаевич өзү дагы бүгүн өзү ошо мен күтүп атканмын да, ал киши өзү да бир жалпы кыргыз эли ал эми ченеми жок мекенчил киши элге кайрылуу жасайт го, унчукпай калбайт болуш керек деп күтүп атканбыз. Баары тиги ачык айкын болду. Ал киши үчүн дагы күтүүсүз болуптур. Эми албетте мен бул жерде күтүүсүз болду деп эми ал киши да абдан дипломатияны бир чети мындай эл дагы мындай эме болбосун, саясатташып кетпесин деп элди туруктуулукка чакырыптыр. Президенттин тиги буйругун аткарабыз баарыбыз депчи. Бул эми баягы шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт. Бир мандем болуп кетти. Чынында бир маселе бар. Мен бул тиги жалпы коомчулукта эми эки дос дейт го. Бул достор менен чогуу жүрүп, мына 5-чи чакырылышта экөөнүн тең абдан ачуулары чукул. Баягы бизде кыргызда мурдун учунда дейт. Мүмкүн бир кайсы бир мамлекеттик маселеде пикирлер келишпей, бир мындай бир же телефондук же бир мындай жолукканда бир пикир келишпестиктер болуп, анча-мынча таарынычтар болсо, анан кайра эле мындай 2-3 күндө булардын табиятын жакшы билем экөөнүн тең. Мен баягы бирге жүргөн киши катары 5-чи чакырылышта. Мен ойлойм, булар элдешет. Элдешиш керек. Элдешпесе экөө тең утпайт. Экөө тең утпайт да. Эми бизде мына азыр жанагы бул 5 жылдык аралыкта абдан мамлекеттеги чечилбей турган маселелер чечилди да. Биринчи кезекте ошол коррупция менен күрөшүү, мына кирим чөйрөлөр менен күрөшүү боюнча болуп көрбөгөндөй чоң жумуш жасалды. Анан канча душманы, экөөнүн душманы бир. Душманы да бир экөөнүнчү. Ошон үчүн булар эки жарты бир бүтүн деп койгондой, баягы кыргызда сөз бар го. Тиги ансыңарындай булар дагы эки дос бир муштун болуш керек да. Экөө мен ошол ойлоп жатам, булар анча-мынча таарынычтарын жигитче чечишип алат. Эми ачуу үстүндө болушу мүмкүн. Анан биз мындай көөртүп, жабыртып, анан парламентте дагы көпүлдөп чыгып, эмнеге алды, эмнеге дебей, биз сабырдуулук менен күтөлү. Кыргыз мамлекети эми телчиги бутка туруп, экономикалык жактан, саясий жактан туруктуулук болуп, эл дагы мына маяналарыбыз көтөрүлөт экен, пенсия пособияларыбыз көтөрүлөт экен деп эл кубанып аткан учурда, бул мындай бүгүн ошо кечеге болуп кеткен тиги окуя баарыбызды эле бир мындай шок абалга салды да, чынындачы. Менин оюмча булар кубактылуу. Кудай перспективасы жакшы болот деп күтүп атабыз да. Биз да бүгүн парламентте кадимкидей эле күн тартибиндеги режим менен мындай алектендик. Анан экинчиден эми Камчы Кыдыршаевич бул катардагы эле жөнөкөй кызматкер эмес. Ал киши мамлекеттин ошол бүт Садыр Нуркозоевичтин президенттик убагында жасаган жумуштардын баарын экөө чогуу көтөрдү. Болгондо дагы Камчы Кыдыршаевич эң оор учурларда жоопкерчиликти мойнуна алды. Мыногу каралар дүйнөсү менен күрөшүүдөгү, анан могу чек ара маселесин чечүүдө эчтегеден корккон жок. Жоопкерчиликти толук кандуу моюнга алып, коркпостон туруп, ошонун тиги аткарылышына түздөн түз салымы болду да. Муну жалпы кыргыз эли билет, жалпы кыргыз эли көрүп турат. Анан чынында мындай зор эмгек унутулбаш керек эч качан. Анан ошон үчүн президент баатыр берди да. Чынында баатыр, бүгүнкүнүн баатыры, элдин баатыры болгондо дагы. Мен ошон үчүн бул эмгеги жасаган чоң жумуштары менин оюмча бул унутулбайт. Кудай буйрса, кайра мамлекеттик кызматта элине кызмат кыла турган куракта ал киши. Анан бир кээ бир мындай күчтөр, кээ бир таарынган күчтөр, кээ бир мындай бир ызага баткан күчтөр, жанагы коррупция менен күрөшүүдө анча-мынчасын жана мамлекетке төктүрүп, баягы тиги байлыктарын четинен жулуп, анан мамлекетке алып мыйзамдуу алып келген иштеринин артында таарынычы бар кишилер бир менин оюмча булар эми убактылуу эле кубанып атышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул келечеги жакшы, бул жакшы болот деген үмүттөмүн. Чоң бир өзүнчө чырмалышып, чиеленип калган бир баягы каралар дүйнөсүнүн, бул криминалдык дүйнөнүн болгондо дагы эң бир мындай чордонун жок кылды да. Анан эми анын тамырлары бар да. Ошон үчүн Камчы Кыдыршаевичтин коопсуздугу бул эми элге кызмат кылган киши, баатыр, элдин кыргыздын баатыры.
коопсуздугу сөзсүз менин оюмча бул абдан мындай корголуш керек. Камчыбек Кыдыршаевич эми табиятынан бул киши эч качан арыз жазып суранбаган киши. Ал киши менин коопсуздугумду карап бергиле, мага ушундай тиги мамлекеттик тиги коргоо кызматынан киши бергиле деп суранбайт. Анан бул баягы президент өзгөчө коргоого алды эле го. Ал киши өзүнүн жарлыгы менен ошол жарлык күчүндө туруп коргоого алыныш керек. Кыргыз элине кызмат кыла турган баатырлар дайыма коргоодо болуш керек.